Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымыз Т тамғасы. Шол біз баштан бері сіздер менен оқып келатқан алифбе китебинин ең ақырқы беттеріне келіп қалдық. Иншалла бүгін ақырқы сабақты өтөбүз. Андан кийинки бөлүктөрүндө болсо біз сіздер менен тажвид ережесин нолдан баштап Кур'ан-ы Кәримди окууда кыраатты, махражды, кыскасы мындан кийинки сабактарыбыз дагы кызыктуу болот деген үмүттөбүз. Т тамгасы. Т буга чейин биз тааныган бир эмес эки Т бар эле. Ошонун бирөөсү ичке Т бол, мондай Т тамгасы. Т тамгасы. Ушул Т тамгасынын дагы бир тууганы бар десек болот. Бул Т тамгасынын араб тилинде Т мафтуха деп айта турган болсо, ал эми мындай Т бар. Т сөзгө кошулбай жазылса, ал эми бир сөзгө уланып жазылган болсо мындай. Бул Т марбута. Мафтуха жана марбута. Буга чейин кабарыбыз бар эле, бул биз үчүн жаңы тамга болгон болушу мүмкүн. Кантип окулат, кандай болот деген болсо, бул T'нин айырмасы бул сөздүн башында да жазыла берет. Сөздүн ортосунда да келиши мүмкүн, же болсо сөздүн аягында да келиши мүмкүн. Бул ар кандай абалда, 3 абалда тең жазылат. Ал эми бул Т болсо бир гана сөздүн аягында гана жазылат. Эч качан сөздүн башында, ортосунда жаза албайбыз. Болгону сөздүн акырында гана, же тамгага уланып, же уланбаган абалда жазылат. Айырмасы ошондо. Мына. Ази номат да билесиздер, а? Азизатун. 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 Фаридатун. Фаридатун. Же болсо Саида. Кечиресиздер, Саидатун. Азизатун, Фаридатун, анан Саидатун деп окулат. Калган сөздөрдүн бардыгы эле ушундай. Кариматун, Шарифатун, тон. Мисалга дагы бир сөздү жаза турган болсок, мындай экен. Марратун. Таштит менен да. Марратун, анан марра созу болгондо мунал тамга колдонулат. Марратун. Карратун. Карратун. Эч качан биз мына T'нин ордуна бул T'ны жазып кое албайбыз, созу тамгасы келгенден кийин. Андан кийин дагы бир бул T'нин өзгөчөлүгү араб тилинде мындай, ар бир тилде эле болгон сыяктуу, жана мужской родко таандык, жана женский родко таандык сөздөр бар эмеспи? Ошол сыяктуу эле бул Т тамгасы дагы ошол женский родко таандык сөздөргө жазылат. Ошон үчүн бул жазылган сөздөр дагы мындай женский родко таандык сөздөр экендигин грамматика окуп атканда иншалла ушундан айырмалап билсек болот. Анан бул бизге ал маанилүү эмес, бизге дагы бир өзгөчөлүгү бунун. Эгерде ушул сөздү окуу менен биздин окуп аткан Кураныбыздын аяты бүтө турган болсо, же сүйлөм аягы ушул сөз менен аяктай турган болсо, анда бул Т толук түрдө окулбай калат дагы, бул T'нин ордуна сүкүндүү жумшак Х тамгасы ошону коюп окуйбуз. Ал кантип, кандайча болуп калат деген болсо мына. Азизатун эле да. Эми ушуну азиза деп токтошум керек. Бул жерде сүкүн экен. Бул жакка чейин жазылып келди, бир сүйлөм келди дагы. Ушул жерден чек болгондо мен азизатун деп токтой албайм, балким ушунун ордуна мына сүкүндүү жумшак Х. Азиза. Токтойм ушинтип. Азиза. Ошол сыяктуу Фарида. Фаридатун, Фарида. Эгер токтобой кийинки сөзгө, кийинки сүйлөмгө же кийинки аятка өтүп кете турган болсоң, бул Т кадимкидей окуло берет. Фаридатун болуп, жок ушул менен сүйлөмдү бүтүрөтүш керек болгон болсо же токтой турган болгон болсо, анда сүкүндүү жумшак Хага
Фаридатун же Саида. Фатима деген сөзді же Фатима елебіз деп көп ұғып жүрөбүз ғой, мысалы. Фатима. Ту. Өзүчө. Фатима. Ушуну биз дайым кантип окуйбуз? Фатима. Мындай. Сүкүндө жумша ха менен. Фатима. Же Азиза. Айырмасы бираз ушунда. Бул тамгалардын дагы иншалла окулушун кийин сиздер менен тажвид илимин окуп атканда, Кур'ан-ы Керимдин аяттарын үйрөнүп атканда дагы тереңирээк иншалла үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Урматтуу көрөрман, урматтуу илим талап кылуучу, иншалла биздин баштан бери аракет кылып сиздер менен бөлүшүп келаткан сабактарыбыз сиз үчүн пайдалуу болуш керек. Албетте пенде болгондон кийин бул иш аракетибиз биринчи жолу, бул долбоорубуз биринчи жолу кыргыз тилинде болуп аткандыгы үчүн сөзсүз кемчиликтер болбой койгон жок. Кемчиликтер кетти. Биз аларды туура кабыл алабыз. Эгер силер тараптан ошол нерселер айтылган болсо, кийинки чыгарылыштардан, балким бизден кийинки ошол нерсени уланта тургандарга дагы бир сабак болот деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Каналга жазылууну унутпаңыз. Жана бул нерсени сөзсүз башкалар менен дагы бөлүшүп туруңуз.